Алымкадыр Сабирдинович, мен биринчи эле сунуш берейин сизге. Ош обласы, Баткен обласы, Жалал-Абад обласына 3 обласка Ош шаарына онкология борборун куруш керек. Азыр Надир Азимовна да айтып кетти. Себеби 3 областын онкология менен ооруган биздин мекендештер Бишкек шаарына келет. Ал кишилер эми акыркы үмүт менен жашайт. Ошондуктан ушуну тез аранын ичинде ишке ашырыш керек. Экинчи сунушум, Кадамжай шаары жана Кызылкая шаарына төрөт үйүнү куруш керек. Долбоор проекттер бар даяр. Себеби Кызылкая шаары 100 миңден ашып кетти биздин жарандар. Кадамжай шаарына да Баткен районунан башка шаарлардан келип, ошол жерге биздин мекендештер, айымдар жатат да. Анан үчүнчү маселе, Кадамжай районунун Кызылбулак айылында туберкулездүү больницаны сиздер жаптыңыздар. Туурабы? Сиздердин балансыңыздарда турат, кароосуз калды, токой басып жатат. Дагы бир маселе, бул Айдеркен шаарындагы эски больницанын имараты ошо бойдон турат. Айдеркен шаарындагы эски больницанын имаратыны жок дегенде ошонун капиталдык ремонттон өткөрүп, врачтарга жатакана кылып берсеңиздер да болот. Ушул маселелерди Бактыбек Үсенович бүгүнкү чечимге киргизип койсоңуз, анын жообун күтөбүз. Дагы эми азыр региондорго дары дармектерди дулоо жеткиреби же кыргыз фармация жеткиреби? Респект Исламович, абдан жакшы суроо болду. Сиздин предложение менен жанакы курула турган 20 больница дегендин ичине Ош шаарында онкологияны баштайбыз. Жакын арада баштайбыз. Мен директоруна чыккандан эле тапшырма берем. Проектный сметасын кайсы күнү бүтүрсө, сизди чакырып ошол жерде капсула салып стройканы баштайбыз. Экинчи, дары дармектердин бардыгын азыркы кезде 380 организацияга кыргыз фармация жеткирет. Эми баягы жеткирүү жагы абдан проблема болуп атат, доставкачы. Шаардын ичинде деле биз билебиз, маалыматтар бар. Ошо врачтар өздөрү келип очередке туруп алып кетишип атат. Региондорго вообще эле кыйын болуп атат жеткирүү. Сиздер дагы келечекте жеткирүүлөрдү камсыз кылышыңыздар керек да. Ар бир областка же складдарды ачып, ошол жерден эле област Бишкектен баргыча областтарга ачып койсоңуздар, өзүңүзгө жакшы, дарыгерлерге да жакшы болот да. Респект Исламович, азыркы кезде кыргыз фармациянын өзү иштеп мындай эмете баштаганы 14 январдан башталды. Азыркы кезде биз 5 машина алдык, порттер, бир чоң холодильник алдык, дагы 4 холодильник машинаны арендага алдык. Ошолор ар бир демалыш сайын жеткизип берип атат. Бул проблема бар, билебиз. Жакын арада мен ойлоп атам, кыргыз фармация өзүнүн үнөмдүү акчасына жетиштүү машинелерди алабыз. Сиз айткан жанакы туберкулезный абдан жакшы жерде, абдан мен баргам ал жерде. Сиз да билесиз, сиздин тапшырмаңыз мындай сурооңуз боюнча мен главврачка айткам. Ал жерде бир отделение ачыш керек да. Отделение ачабыз. Эмне үчүн дегенде ал больница мындай климатический жагынан абдан жакшы лечение кыла турган жерде ачылган. Суусу бар, бак дарактары бар, ачабыз. Айдеркен шаарында бош турат да, бүт инфратүзүмү бар, газ, канализация, ушул больницалар жөн тургандан көрө ошону иштетсеңиздер өзүңүзгө эле жакшы, ушул реформа болот. Рахмат, сиздики биз сунушуңузду жазып алдык. Анан азыркы учурда саламаттык сактоо тармагындагы биздин врачтардын жана медсестралардын айлыктарын көтөрдүңүздөр, Респект Исламович, 2 күндөн кийин биз уже перечислять этип атабыз. 2 күндөн кийин мен ойлойм, врачтардын бардыгы канчадан ала баштаганын биз сиздерге отчет беребиз. Анан эми жана бухгалтерия, башка персоналдардын айлыктары көтөрүлбөй жатат да. Ошолорду караш керек да. Респект Исламович, абдан чоң проблеманы биз премьер-министрге Акылбек Шембековичке мен айткам. Азыркы кезде министр финансовка Бакетаевка берилген. Себеби биз медицинада эле эмес, башка тармактарда дагы айлыктары көтөрүлсө,
бухгалтерлердики калып калат экен. Ошол эле мугалимдердики көтөрүлөт, бухгалтердики калып калат, врачтардыкы көтөрүлөт, бухгалтердики калып калат да. Ошонун баардыгын азыркы кезде Минфин жакын арада сунуш көрсө деп көтөрүлөт ал. Рахмат. Акыркы суроом Азамат Муканович сизге да. Азыркы учурда камсыздандыруу полисине биздин мекендештер канчадан төлөйт? Bir жылга 1840 сом. Мындай болуп атат да, баягы экстренный жатып калгандар 14.000 канча төлөйт? 14.000 ашык төлөйт экен да. Экстренный акысыз да, экстренный случайлар. Плановыйларга, эгер планово жатсаң да, Жок, экстренный жаткандар төлөп атпайбы? Ошол бизге кайрылып атпайбы? хирургиялык профиль эгер республикалык деңгээлге жатса 14.100 сом төлөйт да. Ошолор эми баягы элибизге жеңилдик кылып жатар жатар мезгилинде төлөсө кандай болот? Мыйзам жол бере, ушуну бир карап көрбөйсүздарбы? Орда Рысбек Исламович 1 ай болчу да. 15 күн көчүрдүк, эми 5 күн, 5 күндө да калбасан да, эми камсыздандыруу системасы ушундай да, принципи. Үй күйүп атканда, же болбосо эме болуп атканда камсыздандырууга жүгүрбөйт да. Ошон үчүн 5 күн бул процедура боюнча базага түшүш керек, банктан бизге акча түшүш керек. Бул минимальный срок, ушуну коюп бердик да. Эми негизи эле бүт биздин мекендештерди милдеттендириш керек да. Оору эми айттырбай келет да. Ушу боюнча дагы иштесеңиздер. Буюрса. Рахмат.